Мага деген 1 Май районунун 27-кварталдын Ужгородский көчөсүнүн тургундары кайрылып жатышат. 2008 жылы Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары ал жерден кварталдын жашоочуларына балдар аянтчасын орнотуу чечимин кабыл алышып, жашоочулар аянтчаны өз күчү менен салышып, бүгүнкү күнгө чейин кам көрүп келе жатышат. 2009 жылы Бишкек шаарынын мурунку мэри Түлеев 671-токтом негизинде участокторду куруу үчүн Өмүрканов аттуу жеке жаранын колуна өткөрүп берет экен. Ал өз кезегинде 2018 жылы жер тилкесин, чек арасын жана жайгашкан жерин аныктабай туруп, Кабылбеков аттуу жаранга сатып салат. Бишкек шаарынын мэриясы балдар аянтчасынын жери мыйзамсыз өткөрүлгөнү далилденип, токтомду берген мурдакы мэр Түлеевке жана кол койгон мурунку мэр, вице-мэр Филатовко кылмыш иши козголуп турбагында. Анан ошол кезде Филатов издөөгө жарыяланат. Бирок маселе эмнеде? Эми мейли жазасын кимге берилет, берилбейт, элде суроо болуп атат да. Бул деген ошол биздики муниципалдык жер болчу. Бизге азыр садиктер керек болуп жатат. Анан килтеген объектлердики, ишкерлердикин кайрып берип атат. Анан бул объектини эмнеге бизге, элге кайра ушул садик участогун кайрып бербейт, муниципалдык жер деп. Ушу бир топ адамдардын жүзөгөн кол менен мага кол коюп кайрылып атышат да. Ушу жалгыз балдар аянтчасы дейт да, башка жер жок. Сураныч Алмаз Ахунжанович, ушундай маселелерди мен прокуратурага жөнөтүп атам, далилдеп берип атышат. Рахмат, 1 Май район прокуратурасы иштеп атат. Бирок жалардын алы жетпейт деп, анан сотко келгенде эле так калып, бул маселелер чечилбей келе жатат да. Ушуну бир көзөмөлгө алып коюңуздар деп мен суранам. Экинчи, мен ички иштер министрине кайрылат элем да. Мына 1 Ноябрда милициянын күнү. Достойный кылмыштарды ачып келген, достойный тергөөчүлөргө, офицерлерди куттуктайм да келе жаткан майрам менен. Бирок ошол эле учурда майрам келатат деп, мурда мен анда ишкер болуп иштеп жүргөндө ал кезде деген письма счастья деп койчу да, жөнөтүшчү. Майрамда эле жардам бергиле деп. Азыр болсо чакырып алышып, мындай жардам бергиле деп, ушундай уже күчкө салган мындай эски бир ооруларды кайра башталып атыптыр. Мен ушундан укук коргоо органдарына суранат элем, жетекчилерине, мүмкүн алар билишпейт. Ушу бир Сокулук районундагы жетекчиге көңүл буруп коюшсунчу. Туура эмес да. Элдердин азыр баардыгы кымбаттап жатат. Жашоо жеңилдеп атабы, жеңилдебей атабы, аны депутаттарга эл айтып берип атат да. Анан ошол учурда деген бизнести деген чакыртып алып туруп, анан ушундай кылгыла, тигиндей кылгыла деген мен ойлойм туура эмес. Жардам бере турган адам, жардам сурай турган адам орой мамиледе сурабайт. Анан мындай деп туруп, так коюп туруп, анан желкесинен адамдарды, ишкерлерди албаш керек. Бул аябай туура эмес болуп атат. Негатив анча эле коомдо азая элек. Ошондуктан жетекчилерге мен кайрылып кетет элем. Урматтуу министр, ички иштер министри, алган кадрларды көзөмөлгө алыңыздар. Рахмат.